аябай дару болот, миңден бири болот. Муну болсо азыр биз ырымдап коебуз. Биздин апаларыбыз ушинтип эле эч кандай дары колдонбостон эле ушул жылаандын териси менен эле ырымдап алышкан. Бисмиллахиррахманиррахим. Не болгондо? Сөөл чыкканда? Сөөл чыкканда, эмчеги чочуганда, без болуп калганда, бисмиллахиррахманиррахим. Шуну менен аяктырып алышкан. Анан бул ушул сөөл чыкканда ушул сөөлү ушуну колдонгон жылаандын терисин. Эми андан сырткары дагы биз муну майдалап жемменге аралаштырып туруп уйга беребиз. Майдалап туруп. Желинине, шишикке, сөөлгө жакшы болот. Анан бул жылаанын кабыгын бергенден кийин муздак суу бересиздерби же жылуу суу бересиздерби? Уйга. Муздак эле суу беребиз. Муздак эле суу ичет. Жылуу жерге коюш керек уйду. Ооба. Уйдун желини четин да жылуу жерге коебуз. Уйга кадимкидей уйдун сүтү тилинде дейт, канчалык жесе, чөп жемди жесе ошончолук сүт берет. Бисмиллахиррахманиррахим. Мухаммад Расулаллах ушул Алла Таала тарабынан шифа болсун. Атым баягыдан ушу атым оңолбой жаткан ушу жылаанын терисин могу жемге аралаштырып ушу аяксында жылаанын терисин берип атам. Муну бергенден кийин жылуу жерге байлайсыңарбы же суук жерге? Мустак жерге? Жылуу жерге жабуу жаап, үстүнө жабуу жаап, жылуу жерге коюп коебуз. Эртең мененке чейин, Эртең мененке чейин. Анан жылуу суу бересиңер. Жылуу суу берилет. Түнү менен тердейт экен да? Ат тердейт, температура болуп, көл шал болуп, жылаанын терисинен кийин былчылдап тердейт. Ошол менен жана ысыгы чыгат. Аттарда ооруп жылаанын терисинен чыгат.